Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздарбы, Учкунбек YouTube катталуучулары. Бүгүн кайрадан эле мекендештердин суроо талабы менен миграциялык маселелер боюнча сиздер менен маек кылмакчыбыз. Андыктан каналга катталып, көрпө контакттарды максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Бул Россия Федерациясында жүргөн ар бир мекендештерге өтө пайдалуу, маанилүү деп ойлойм. Бүгүнкү күндө мекендештерибиз реестрге түшкөндөрдүн саны 113 миң болуп такталыптыр. Ошондой эле анын 36% 18 жашка чейинки жаш балдар болуп саналат экен. 10-сентябрга чейин аз гана мөөнөттөр калды. Андыктан ошо реестрге чыкканга аракет кылыңыздар мекендештер. Бүгүн ошо биздин мекендештерибиз туура так, ошондой эле акысыз маалыматтарды биз мамлекеттик кызматкерлерден каяктан алсак болот деген суроо талап болду. Мен атайын ошол видеону тартканды туура көрдүм. Бүгүнкү күндө элчиликтин, ошондой эле эмгек жана социалдык камсыздоо миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн номерлерин атайын мен 2 номерин койдум. Бүт Россия Федерациясында жүргөн биздин мекендештерибиз ушул жактан туура так маалыматтарды, миграцияга тиешелүү маалыматтарды алса болот. Ошондой эле элчиликтин түз горячий номерлерин дагы койдум, адрестерин. Ошол 2 даректен дагы сиздер чалып, ошондой эле Москва областында болгон мекендештер барып, миграция маселелери боюнча туура так маалыматтарды алсаңыздар болот. Ал эми Россия Федерациясында башка Москва жана Москва областынан башка областтарда эмгектенип жүргөн мекендештерибиз түз байланышка чыгып, реестр боюнча ошондой эле миграцияга тиешелүү маалыматтарды мамлекеттик деңгээлде акысыз туура маалыматтарды алып, ошол реестрден чыксаңыздар болот мекендештер. Бүгүнкү күндө мекендештердин суроо талабы аябай көп. Биз ошол отпечатканы, ошондой эле медосмотрлорду Москвадан өткөнбүз. Биз башка Россиянын областтарына барсак, ушул медосмотр отпечаткалар жарайбы деген мекендештерибиз бар. Албетте, сиздердин сурооңуздар өтпөсө эле медосмотрдун бул Россия Федерациясы боюнча жарайт. Ошондой эле башка областтардан Москвага келип эмгектенем деген мекендештерибиз дагы жок эмес. Алар дагы эгерде ошол областтардан отпечатка, медосмотрлорду өткөн болсоңуздар, ал дагы сиздерге Москвага жарайт мекендештер. Дагы биздин суроо талаптары бар. Биз отпечаткаларды, медосмотрлорду Москвадан өткөнбүз. 2 ай, 3 ай Кыргызстанга барсак, кайра башынан өтөбүз деген суроо талаптар бар. Жок, эгерде сиздердин мөөнөтүңүздөр бүтпөгөн болсо, өтпөйсүздөр, ошол жарай берет мекендештер. Телеграм баракчага мен комментарийге ушундай описанияга коюп койдум. Биздин Телеграм баракчага катталсаңыздар, онлайн кандай чыгуу керек видео образецтер кыргыз тилинде бар. Ошол жактан ошону карап, онлайн дагы бүгүнкү күндө реестрден чыксаңыздар болот мекендештер. Экранда турган бул мамлекеттик кызматкерлердин горячий линияларын койдум. Ошол жактан реестр тууралуу, ошондой миграцияга тиешелүү бир маалыматтарды алсаңыздар болот. 10 сентябрдан кийин биздин мекендештерибизге аябай көп чектөөлөр коюлат. Кандай чектөөлөр десеңиздер, реестрде бар мекендештерибиз бүгүнкү күндө машина айдай албайт. Эгерде 10 сентябрдан кийин реестрден чыкпаган болсо, алардан стоянкага апарып, чоң суммадагы айыппулдар салынат мекендештер. Бүгүнкү күндө ошол президенттин указы эле кармап турат. Ошол 10 сентябрга чейин реестрден чыгуу. Реестрде болсо дагы биздин мекендештерибиз бүгүнкү күндө машина айдап жатат. Ошондой эле көптөгөн нерселерди президенттин указын пайдаланып жатат. Президенттин указын пайдаланып 10 сентябрга чейин реестрден чыгып алыңыздар. 10 сентябрда эгерде чыкпаган болсоңуздар, сиздер реестрде болсоңуздар акча которо албайсыздар. Машина айдоого тыюу салынат, ЗАГСка турууга тыюу салынат. Көптөгөн чектөөлөр, реестрде бар адамдарга чектөөлөр коюлат мекендештер. Андыктан 10 сентябрь жакын калды. Эгерде бир юристтердин дагы бир жардамы менен штраф албай, же болбосо менин 2 штрафым бар эле, 3-үчү штрафка барсам мени депортация кылат деген мекендештерибиз дагы жок эмес мекендештер. Ошондуктан юристтердин дагы, адвокаттардын дагы бир колдоосу менен пайдаланып реестрден чыкканга бир мүмкүнчүлүктөр бар. Же болбосо мен реклама боюнча деп номерин коюп койдум. Ошол жакка мага байланышсаңыздар, ошо адвокаттардын, юристтердин номерлерин берем. Ошол жактан дагы кеп кеңешиңиздерди алып, штрафсыз реестрден чыкканга бир мүмкүнчүлүктөрдү пайдалансаңыздар болот мекендештер. Группалар менен максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Кийинки берүүдө биз ошол реестрде жокмун, бирок карталарым блок деген боюнча да кененирээк сиздерге айтып беребиз.
Биздин Telegram каналга катталыңыздар. Көптөгөн миграцияга тиешелүү маалыматтарды ошол жактан дагы берип турабыз мекендештер. Максимал түрдө бөлүшүңүздөр. Бул ошо Россия Федерациясына жүргөн ар бир биздин кыргызстандык мекендештерибиз ушул горячий номерлерден акысыз, туура, так маалыматтарды алганга бир мүмкүнчүлүктөр бар. Россиянын мыйзамы боюнча 2 штраф алган мекендештерибиз кара тизмеге кирип же депортация болот. Андыктан ошо 2 штрафтан өткөрбөй, Россиянын мыйзамын сактап, реестрден чыкканга аракет кылыңыздар. Саламатсыздарбы, Москва жергесиндеги мекендештер, Учкунбек каналынын көрүүчүлөрү. Менин үстүмдөгү мына ошол сонун кыргыз чапанды Madi Shop дүкөнүнөн таптым. Эгер сиздер дагы күзгүгө жылуу кийимдерди издеп баштаган болсоңуздар, эч ойлонбой Madi Shop'ко келиңиздер. Бир жумага 10% скидка жарыяланды. Бул бардык товарлар үчүн. Айрыкча жаңы келген эксклюзив товарларга дагы 10% скидка болгондугу албетте бул мүмкүнчүлүк. Андан сырткары жайкы кийимдерге дагы 50% скидка бар экен. Ал эми материалдары, товарлардын өзгөчөлүктөрү, эксклюзивтер менен ушул тасманын аягына чейин тааныштырабыз. Биз менен бирге калыңыздар. Сиздер көрүп турган желеттер бизде болгону 1000 рубльдан. Ушундай эле бул жерде турган товарларыбыздын баардыгы азыр скидкада, болгон баасы 750 рубльдан. Булардын арасында мындай болгон лён кенен шымдарыбыз бар. Жынсы шымдарыбыздын түрү, расеткалары менен. Сонун модельдер. Трендтеги рубашкалар. Ветровкалар. Азыркы сезонго кийгени. Двойкалар. Оронгон эже сиңдилерге тоже двойкалар бар. Бул жерде зип худилерибиз болгон баасы 1500 рубльдан. Бул турган ветровкаларыбыздын баасы 1300 рубльдан. Бул толстовкаларыбыз дагы 1300дөн. Бул жерде турган жынсы двойка, шымдары менен, юбкалары менен болгон баасы 2500дөн. Спортивный костюмдарыбыз болгон баасы 2500дөн. Бул жерде аябай түр, расеткалары, модельдери разный. Ошондой эле сонун качествода келип, кийип көрүп алсаңыздар болот. Бизде дагы ушундай эле вечерний той көйнөктөрүбүз бар. Оронгон эже сиңдилерибизге дагы туура келет. Келип, кийип көрүп алсаңыздар болот. Ушундай эле мондай вечерний платьяларыбыз келген. Булардын баарысы Пекин фабричный. Расеткалары менен. Жеңи узуну да бар. Метронун биринчи выходунан чыгып, түз басасыз. Түз баскандан соң солго бурулуп, пешеходдон өтөсүз. Пешеходдон өткөндөн соң солго бурулуп, түз басасыз. Жолдой көздөй өтүп, оңго буруласыз. Оңго бурулгандан соң түз басып туруп, Домбыта, Ломбард деген жерден түшөсүз дагы. Сол жакта карасаңыз биздин магазин. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.